Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Тасманын башында тамтыгы чыгып талкаланып калган шаарлардын арасында бир унаа өтө катуу бара жатканын көрөбүз. Бул унаанын ичинде Хорхе менен Бренда бар эле. Алар бир белгисиз жайга токтоп бир аз күтүшөт дагы. Алыстан келе жаткан поездди көрүшөт дагы. Аны менен тең тайлашып эле айдай башташат. Бир кезде эле экинчи тараптан дагы бир унаа пайда болуп, анын ичинде Томас менен Минс келе жаткан экен. Көрсө буга чейин пароктун адамдары урдап кеткен Минхуну ушул поездде алып келе жатышкан экен. Анда Томас адамдары менен аны куткарыш үчүн поездга чабуул жасап жатышыптыр. Бир убакта Бренда мылтыгы менен поездди аткыла баштаса, поезддин башкаруучулары жардамчы чакырып, пароктон учак келип, Хорхе башкарган унааны аткылап эле аны куулай баштады. Анда алар белгисиз тарапка буруп эле качып жөнөшсө, бул убакта Минс менен Томас поезддин артынан келип эле ага чыгып алганга да жетишип калышты. Анда поезддин бир канча бөлүкчөлөрүнөн өтүп баргандан кийин, бөлүкчөлөр уланган жерге жарылуучу затты коюп аны жардырышып, поезддин бир канча бөлүкчөсүн бара жаткан жеринен эле бөлүп калышат. Муну байкап калган поезддин башкаруучулары дагы токтоп, каармандарыбызга каршы жоокерлерин жөнөтүшөт. Анда Томас эки жагын карап ышкырып эле ал жерде бекинип турган мют баш болгон башка балдар дагы келип калышты. Бул убакта Хорхе менен Брендага дагы жана учак жетип алып, экөөнү багындырып эле туткунга алайын деп калышкан экен. Бир кезде ал жерден дагы каармандарыбыздын башка жан жоокерлөрү пайда болуп, жоокерлердин өздөрүн багындырышып эле алардын учкучун барымта калат дагы алып кетип калышат. Бул убакта мют алар татынаган вагондун темирлерин кыркып, башкалары болсо алыстан келе жаткан жоокерлер менен аткылаш башташкан. Бир кезде эле Хорхе жана учакты башкарып келип калып, ал жерге илигичин түшүрүп, балдар ал бөлүкчөнү дөңгөлөгүнөн бөлүп ырастап эле учак менен көтөргөн бойдон алып кетип калышты. Бирок өкүнүчтүүсү алар урдап кеткен бөлүкчөнүн ичин ачса, анын ичинде Айрис жана 50 чактуу бала бар экен. Бирок Томас издеген Минха жок болуп чыкты. Көрсө ал ошол эле поезддин башка бөлүкчөсүнө жүктөлгөн экен. Анда Минс ал балдардын алдына чыгып сүйлөп, эми силер баардыгыңар эркиндиктесиңер. Бирок парок силерди дагы деле издей берет. Ошондуктан биз жакында бул кемени оңдосок деп жанындагы кемени көрсөтүп, деңизден сүзүп эле такыр башка жакка кетип калабыз. Ошондо бизди парок таппайт деп эле ушул нерсенин үстүнөн ойлонуп жүрүшкөн экен. Анда Томас куткарылган Айрис менен сүйлөшүп жатса, ал пароктун адамдары башка жакка көчүп жаткандыгын айтышат. Анан да алар бир түшүнүксүз шаар жөнүндө сүйлөшүп жатышты деп кабарын берет. Бул убакта биз Минханын чындап эле поезддин башка бөлүгүндө калып кеткенин көрөбүз. Анда Томас Минс менен сүйлөшүп, картадагы бир жерди көрсөтүп, мен балдарды алып ушул жерге барып келейин. Бир жуманын ичинде келип калабыз, ошентип кеме менен чогуу кетсек болот десе, Минс такыр каршы болуп, сен буга чейин парок бизди талкалаган эсиңен чыгып калдыбы? Силер ал жакка барсаңар тирүү калбашыңар мүмкүн. Сен Минханы куткаргың келип атат, мен аны жакшы түшүнүп турам. Бирок бир баланы деп башка балдардын дагы өмүрүн кыйгым келбейт деп айтат. Анда оюнан кайтпаган Томас түн бир убакта өзү жөнөй баштаса, алдынан Мют менен дагы бир досу чыгып, биз сени ал жакка жалгыз жөнөтпөйбүз деп эле чогуу унаа менен кетип калышты. Бул убакта Минхунун үстүнөн ар кандай коркунучтуу тажрыйбаларды жүргүзүп эле анын канын сордуруп алып жатышкан экен. Аны сырттан карап турган Терезанын бир аз жүрөгү чыдабай кетти окшойт. Ошентип үч каарманыбыз Томас, Мют жана Флай унаада бара жатышып, жер астындагы өтмөккө туш келишип, ал жерден көп ойлонбой эле өтүүнү чечишет. Анда акырын бара жатышып эле алдыдан бир зомбини көрүп калышып токтоп калышса, ал жерде башка зомбилер дагы көбөйө баштап, унаасын токтотпой эле айдай башташты. Бир убакта унааны Флай жакшы башкара албай, унаалары да аңтарылып калып, жөө калган каармандарыбыз мылтыгы менен аткылап эле качып жөнөшөт. Бир кезде мылтыгынын оогу дагы түгөнүп, алар качып бара жатса, алдынан дагы зомбилер чыгып, үчөө ортодо камалып эле эмне кылышын эле билбей калышты окшойт. Анда тасманы тарткан режиссер бул жерде каармандарыбыз өлүп калса, тасма бүтүп калат деп ойлонуп, бир кезде кайдан жайдан эле Хорхе менен Бренда пайда болду. Анда Бренда ал жердеги зомбилерди аткылап эле каармандарыбыз алардын унаасына чыгышты да качып кетип калышат. Ошентип жер алдындагы өтмөктөн өтүп кеткен каармандарыбыз көргөн көздөрүнө ишенбей, ооздору ачылып эле таң калып карап калышты. Көрсө парок айткандай эле өздөрүнө ылайыктуу шаар куруп алышкан экен. Анан да алар ашыкча адамдарды айга киргизбеш үчүн жана зомбилерден коргонуш үчүн бийик коргон куруп алышыптыр. Биз мындан соң шаардын ичинде Тереза менен дарыгер Пэджди көрөбүз. Алар башчылардын алдына чыгып, биз Минханын үстүнөн тажрыйба жүргүзүп жатабыз. Буюрса зомбилик ооруга каршы дарыны табайын деп калдык деп эле актанып жатышкан болот. Ошентип каармандарыбыз шаарга жетип барса, ал жерде коргондун сыртында кедей кембагалдар жашайт экен. Бир кезде эле алардын арасында унаанын үстүндө отурган жоогерлер кыйкырып, биз парокко каршы согуш ачышыбыз керек, булар бизге теңсиздик мамиле кылып жатат деп эле үгүттөп жүргөнүн көрөбүз. Анан да ал жоокерлердин бири Томасты эңшерилип эле карап калды. Томас да аны карап, бирок бет кабынан ким экенин тааный алган жок. Асманда учуп жүргөн пароктун учкучтарынын бири Томастын ал жерде жүргөнүн байкап калып, адамдар бул тууралуу дароо эле Дженсонго кабар беришет. Көрсө ал жердеги адамдар пароктун эшегине келип эле пикетке чыгып жатышкан экен. Эгер биздикилер ал жерде болгондо бир күндө эле парокту талкалап, түнү менен бийликти алмаштырып эле
максатына жетип калса керек эле. Ошентип Дженсен Томастын ал жерге келип калганын көрүп аны аткылагыла деп буйрук берип, пароктун адамдары эч нерсени карабай эле мылтыктар менен чекеден эле аткылай баштайт. Анда качып бара жаткан адамдардын арасынан каармандарыбызды жанагы жоокерлер унааларына салып алып эле белгисиз жакка алып жөнөштү. Анда унаадан түшкөндөн кийин жанагы Томасты карап калган бала сөз баштап, мен силерди таанымын деп эле бет кабын алса, бул жанагы тасманын биринчи бөлүгүнүн аягында өлүп калган Галли экен. Анда Томас жини келип эле аны ура баштайт. Анткени ал кичинекей Чак деген баланы Томастын көзүнчө өлтүрүп койгон эле. Көрсө бул Галлини өлдү деп таштап кетип калышкандан кийин ал жердеги Лоуренс деген башчысынын адамдары таап алып эле аны даарылап айыктырып коюшуптур. Анда Галли каармандарыбыздын башчысы Лоуренс калып барса, Лоуренска оору жугуп жарымы зомби, жарымы адам болуп калыптыр. Анан да ал ар дайым дарынын жардамы менен жашайт экен. Анда Томас Лоуренске кайрылып, биз дубалдын ичине киришибиз керек. Галли сизди жардам бере алат деп айтты десе, Лоуренс, макул, мен сага жардам берейин, а сен мага эмне кыласың деп эле эсептеше баштайт. Анда Томас, мен сиздин дары менен жашап жатканыңызды көрүп турам. Эгер мага жардам берсеңиз, мен сизге ал жактан көп дарыларды алып чыгып берем деп убада берет. Анда Лоуренс Томастын бул сөзүнө ынангандай болуп, Галлиге айтып буларга жол көрсөт деп буйругун берди. Ошентип Галли каармандарыбызды жер астындагы өтмөк менен алып жөнөп, узак жол жүрүшүп эле жанагы тосулуп турган шаардын ичинен чыгып калышат. Анда мындай нерсени көрбөгөн Томас менен Мюттун ооздору ачылып калды окшойт. Анткени бул шаар жанагы бизде курулат деп бирок таакыр эле башталбай жаткан асман шаарына аябай эле окшош экен. Кызыгы шаарда кечинде адамдар калбай жалаң гана тартип сактоочулар жүрүшөт экен. Анда Галли аларды эриштип шаарды коргоп турган коргондордун бир бийиктигине чыгып, дөрбү менен карап парок ишканасы жайгашкан имаратты көрсөтөт. Анда Галли, мен силерди ал жакка алып барганга эч мүмкүнчүлүгүм жок. Бирок сен дүрбүнү бир карап көр деп эле Томаска берсе, Томас дүрбү менен караса, жанагы имараттын ичинде жүргөн Терезаны көрүп калат. Мындан соң каармандарыбыз кайтып келип, эми биз ал жакка кантип жетсек деп ойлонуп жатышканда, Мюттун жини келип эле Томаска асыла баштайт. Кызыгы Мюттун буга чейин мындай кылыктар эч болгон эмес эле. Анда Томас окуу сыртта өзүнчө сүйлөшүп жаткан кезде, Мют Томаска чындыкты айтып, ага оору жугуп калганын билдирет. Көрсө булар зомбилерден акыркы жолу качып келе жатышканда, алардын бири Мютту тиштеп алганга жетишип калган экен. Ошондуктан Мюттун денесинде оорусу таркап, кээ бир учурда өзүн башкара албай калып жатыптыр. Бул убакта Минхан өзүнүн бөлмөсүнөн алып келип, аны менен Тереза сүйлөшүп жаткан эле. Минхан үстүнөн ар кандай тажрыйба жүргүзө берип, алы кетип эле өзүн деле билбей калгандай. Анда Тереза, сенин жардамың менен биз дарыны табайын деп калдык. Буйруса эми көп адамдарды айыктырабыз десе, Минханын жини келип ага асылып, досторумдун баардыгын сен өлтүрдүң деп эле аны жакалап эле жокулдата баштады. Анда ошол убакта Терезадан ачкычка окшогон бир нерсе түшүп калып, Минха аны алып бекитип алып, Тереза сыртка чыкса аны бир жакка чакырышы буга чейин ийгиликтүү болду деген дарысынын таакыр ийгилиги болбоптур. Анткени айыгып бара жаткан кыз кайрадан эле зомбиге айланып калат. Бир күнү Томас адамдар менен келет дагы Терезаны шаардын ичинен эле уурдап кетип калышат. Мындан соң Пейдж менен Дженсен сүйлөшүп жатып, пароктун деле дарыны табышка үмүтү калбай калгандыгын түшүнөбүз. Анда каармандарыбыз Терезаны байлап алып, андан Минха жөнүндө сурашып, жана пароктун имаратына кандай киребиз деп маалымат ала башташкан. Анан да Томас Терезанын колуна бычак берип, биздин мойнубуздагы белгилерди алып кой деп, Тереза алардын мойнунун артык тарабын кесип, парокко белги бере турган нерсени чыгарып койду. Ошентип каармандарыбыз түз эле пароктун имаратына кирүүгө даярданып калышкан эле. Анда Галли, Мют, Томас үчөө ал жердеги күзөтчүлөрдүн кийимдерин кийип алышып, Терезаны алдыга салып алышып эле пароктун имаратына кирип барышты. Алар түз эле барымтага алынган балдар жайгашкан жерге барышып, ал жерден балдардын баардыгын чыгарышса, Минху дагы деле ал жерде жок экен. Анда Галли дагы бир бөлмөнү ачып, ал жакта даярданган дарыларды алып, бул убакта башка жака которуп алып кетишкен Минханы издегенге, Томас менен Мют Терезаны алып кетишет. Анда Бренданын өлбөй калганын көргөн Тереза, аны сенин каның менен дарыладыңар эле. Демек сенин каныңда дары бар окшойт, мага бир мүмкүнчүлүк бер. Мен тажрыйба жүргүзүп көрөйүн десе, Томас башымды оорутпачы деп койду. Өкүнүчтүүсү бир кезде эле аларды Дженсен таап алып, эки каарманыбыз ал жерде Терезаны таштап коюп качып кетип калышат. Анда Тереза Томастын каны сүртүлгөн чүпүрөктү өзүнө алып алган экен. Ал ошол аркылуу тажрыйба жүргүзүүнү чечти окшойт. Качып бара жаткан эки каарманыбыз Минха кармалган жакка барып, ал жакта адамдар менен аткылашып, Минханы куткарып алышып эле үчөө качып жөнөштү. Бул убакта Галли дагы балдардын баардыгын өзү менен эриштип, алар сүйлөшкөндөй балдарды алып келиш үчүн Бренда автобус айдап келиш керек эле. Күткөндөй эле Бренда дагы өз убагында автобус менен келип калып, күзөтчүлөр аларды байкап калгандыгынан автобус менен минге коюп эле качып жөнөдү. Дженсенден качып бара жаткан 3 каарманыбыз бир бөлмөгө камалып калышат. Бирок ал жерде дагы өздөрүн жоготпой бир айла издешип, терезени сындырышып эле ылдыйда турган сууга секирүүнү чечишет. Анда Дженсендин адамдары эшикти сындырып ачып калган кезде, үчөө эч нерсени карабай эле сууга секирип жиберишти. Бирок ылдый жакта жүргөн күзөтчүлөр аларды кармап эле туткун калып алышат. Бир кезде эле күзөтчүлөрдүн бири калгандарын аткылап, бет кабын чечсе эле ал Галли экен. Көрсө Галли автобус менен качып кетпей эле буларды куткарууну чечиптир. Анда автобус мурда сүйлөшүлгөн жерге
жерге келип Бренда ал жерден тапанчасы менен белги берип, бийик жүк көтөргүчтө отурган Фрай тросту түшүрүп эле илгич менен автобусту көтөрүп кетти. Ошентип булардын максаты ишке ашты окшойт. Анткени алар сүйлөшкөндөй балдарды дагы Минханы да куткарып калышты. Бирок бул убакта балдар Минханы куткарып шаардан чыгып кете элек экен эле. Анда Тереза Томастын канын текшерип жатып, чындап эле бир гана Томастын канында дары бар экенин түшүнүп калды. Анда бир кезде эле коргондун бир жеринде чоң жарылуу болуп, тосук тешилип эле сырттагы адамдар ичкериге кире баштады. Көрсө бул жарылууну Лоренс кылып, адамдары бастырып кирип эле шаарды басып алууну көздөп жатышкан экен. Бул убакта Мюттун оорусу күчөп эле ал толугу менен зомбиге айлана баштады окшойт. Анда Томас Брендага кабарга чыгып, силер балдарды алып качып кете бергиле, биз чыга албайт окшойбуз деген маалыматын берет. Бирок Бренда Томаска мен сени эч качан таштап кете албаймын. Биз силерге барабыз деп жаткан жерден эле ал жерге учак келип калды. Көрсө Хорхе Минске барып, алар тасманын башында пароктон алып алган учак менен келишкен экен. Анда Томас Мютту болушунча куткарганга алып бара жатса, ал бир кезде зомбиге айланып эле Томаска кол сала баштайт. Анда Томас андан коргонго аракет кылып жатып, бир кезде Мют өзүнүн бычагына өзү сайылып эле өлүп калды. Томастын жини эми чындыгында келип калды окшойт. Анткени ал жерге Бренданын келгенине карабай Томас тапанчасын алып, дарыгер Пейджди өлтүрөм деп эле ошол жака жөнөп кетет. Анда Гали менен Минха дагы ал жерге келип калып, Мюттун өлүп жатканын көрүп эле кайгыга батып калышат. Бир кезде Томас дарыгер Пейджге жетип аны өлтүрөйүн деп калганда, ал жерге келип калган Джейсон Пейджди өзү эле өлтүрүп салат. Анда Дженсон каарманыбызды байлап алып, анын канын алайын деп жаткан кезде Терезанын уяты ойгонуп кетти, айтор каарманыбызга жардам бере баштады. Анда Томас менен Тереза качып бара жатышып, Томаска ок тийип эле жарадар болуп калды. Бирок кандай болбосун экөө катуу аракет кылышып, акырында Дженсонду ал жердеги камалып турган зомбилерге жем кылышып экөө качып кетип калышат. Бирок бул убакта жанагы шаарга бастырып киргендер пароктун имаратын талкалап аны аткылай да башташкан эле. Анда имаратты өрт каптагандыктан экөө эмне кылышын билбей имараттын эң үстүнө чыгышып, айласын таппай эле кайда барышын деле билбей калышты окшойт. Бир кезде эле Хорхе ал жерге жанагы учкучту айдап келип, Томасту куткарып эле Терезаны да куткарайын десе, Тереза өзү чыкпай коет. Анда өрттөнүп жаткан имарат толугу менен урап, Тереза дагы ал жерде каза болуп, ошентип жаракаттын айынан эсинен кеткен Томас бир кезде ойгонсо, анын ок тийген жерин дарылап эле айыктырып коюшуптур. Анда ал сыртка чыкса эле өзүнчө бир аралда жашап жатышкан экен. Көрсө тасманын башында Минс айткандай, ал жерде чогулган адамдар кемени оңдоп эле аралга көчүп кетип калышкан экен. Ошентип тасманын аягында Томас Мют жазган катты окуп жатып, бактылуулук мүнөттөрдү өткөрүп эле тасма аягына чыгып калды. Достор, ошентип бүгүнкү талдообуз дагы бүтүп калды. Тасма жаксы адатта эмне кылышты билесиздер да. Анда кийинки тасмада жолугушкача ден соолукту жакшы карап, сабырдуулук менен күтө туруңуздар.